Манас Шоруктун элине казат ачып бара жаткан жерде ээргүү алган жери мындай сүрөттөлөт. Кайыпчынын белине канкун мазар дээр экен. Котондун бери жайында Торок тууда чынарга кабылан жетип конду деп ошол жерде ээргүү болду деген айтылат. Демек Шоруктун эли Шорук байырлаган жер эпосто мындай айтылып атат. Күн жүрөр талаа оюнда, чоң котондун боюнда, жети талаа жеркендин жеткен жерин жердеген. Жери ысык, кыйын чөл, жээлигип адам келбеген, эңкейтип берилер албаган, эч ким кадам салбаган. Барып калган адамды ысыгы өрттөп жайлайт дейт. Аш бышымга токтолсо, кашык суусу калбайт дейт. Беттеп барып бетине менден согуш салбайт дейт. Түбүң түшкөн Шорухан душмандан коргонуп ушундай жерди жайлайт дейт деп айтылат эпосто. Демек, Манас бул жерге баратканда жолдон Кайып булак деген жерге кез болушат. Ал Кайып булакты төмөндөгүдөй баяндашат. Ай талаадан суу чыккан Кайып булак жер экен. Жан жаныбар макулук жанын багып калуучу чын олия машайык колдоп жүргөн жер экен. Ал булакты көргөндө кызырлуу бакай каарысы кыйрап түштү атынан. Кайыптан түшкөн боз кисе мойнуна салыптыр, катар турду баарысы жаратканга жалынып дейт. Бакайды көрүп бардыгы бакайдын аркасынан жаратканга жалынып турушат деп атат. Бакайдын айтуусу боюнча жорго качыр кызыл кың, узун чокой жаргакшым, бели бош журт бул Кытай индиси аталган Шоруктун эли. Эпосто мындай айтылат. Жолугар жоонун түрлөрү жорго качыр кызыл кын, узун чокой жаргакшым, бели бош журттун өзү экен. Кайраты тайкы сүрө аз, найзаны көрө алыстан тура турган эл эмес деп айтат. Ошондо Манас биринчи дароо эле барып Шоруктун элин басып албастан элчи жиберели деп Ажыбайды элчиликке жиберет. Аргын хандын Ажыбай хан Бакайдан каталып, карт күрөң менен аттанып элчи болуп келди эми Шоруктун ордосуна дейт. Ошондо Манас дароо эле казат ачып кыргын кылып Нойгутун элин чаап албастан кенендик кылып, ал эгер эл болом десе ынтымакка келишип, кол сунушуп туралы, кара динден ак кылып, капыр динден жат кылып, мусулман кылып алалы. Эгерде дегениме көнбөсө, анда төбөсүнөн басамын, төрттүүлүгүн чачамын. Нойгутка салган азабын так өзүнө саламын деп айтат дагы. Анан Ажыбайды элчиликке жиберет. Ажыбайды элчиликке жибергенде эпосто мындай айтылат. Аргын хандын Ажыбай хан Бакайдан каталып, карт күрөң менен аттанып элчи болуп келди эми хан Шоруктун ордого дейт. Ордого элчиге келген кезде элчинин сөзүн уккан Шорук мунаранын үстүнө чыгып, мунарадан бийиктигинен Манастын келгени көрүнөт да, мунарадан карап Манасты келбетин көргөндө эле жүрөгү оозуна капталат экен. Мунарадан карап Манасты кулап кете жаздады. Канкор эрди көргөндө билегинен сап кетти, жүрөгүнөн кап кетти. Балбанды экен, эрди экен, ай ааламдын баарысын ала турган шер экен. Дегенине көнөйүн, кыргын болбой бөппөөдө каалаганын берейин деп, ошентип Шорухан элчиге барган Ажыбайга көндүм ажыкем, көндүм деп бусурман болуп бердим. Оймо коз, бото көз, акылайым баш болуп 80 сулуу кызым бар. Тартуу кылып берейин. Багыңды деп бара көр деп өзүнүн каалоосу менен эле Манаска багынып берет.